Стористеги наклейканын жообун кайра сторис кылып алып чыгуунун видеоролики. Бул жерде мисалы үчүн ушундай сиздин наклейкаңыз бар, задайте мне вопрос деп. Ошол стористи ылдый экранды ылдыйдан өйдө көтөрүп койгонуңузда ушундай болот, то есть просмотр деп чыгат. Анан могул жерде эгер жооп жазган болсо, астында жооп чыгып калат, мынакей наклейканы сториске алып чыгуу деп. Ошол жерде астында ответить деп жазылып турат. Ошол ответить деген жерди басасыз, анан бул жерде мындай кылып чыгат. Либо отправить сообщение деп турат. Ошол ким сизге наклейканы жазган болсо, ошолорге рахмат жооп бергениңизге деп жазып койсоңор болот. Тигил адам кайра силерге жооп жазса, бул дагы Инстаграмдын алгоритми боюнча сизди популярдуулугуңузду көрсөтүп бермекчи. Ал эми ошол жооп сизге жакса, ошол жоопту сториске алып чыккыңыз келсе, поделиться ответом деген жер турат. Ошол жерге басасыз. Мондай болуп чыгып калат, поделиться ответом деп. И бул жерде чыкканда камераңыз боюнча өзүңүздүн сүрөтүңүз, өзүңүздүн видеоңузду как обычный сторис катары ответ кылсаңыз болот. Но если андай видео ответ жооп снимать эткенге же видео эмес сүрөт жооп кыла албай аткан болсоңуз, даяр нерсеңизди колдонсоңуз болот. Ылдый жагын басканыңызда сизде уже мындай готовый галереяңыздагы этот сүрөттөрдөн любой чыгып калат да. Бул жерден галереядан сүрөт болобу же болбосо не знаю, фотография болобу, каалаган нерсеңизди алып чыгарсаңыз болот. Мисалы үчүн мен бул сүрөттү алып чыккым келип атат. Мынакей сүрөт коюлду, сүрөткө наклейка жабыштырылды, и анын астына мисалы үчүн жазгыңыз келип атат, бир нерсе деп. Мисалы үчүн бул жерге ошолго жооп жазгыңыз келип атат, каалаган нерсеңизди жооп кылып алсаңыз болот. Например, жообум да. И аны деле мындай кылып баягы шрифттердин стилине салып жасасаңыз болот, өйдө ылдый койсоңуз болот. Бул жерден кандайдыр бир гифтерди койсоңуз болот, мындай жүрөк ылдый өйдө кылып. То есть каалаган фантазияңызга жараша кылып жасайсыз дагы. Асты дагы жасап бүткөн ваша история деп турат, ошону басып коесуз и все, ваша история болот. И бул жерге чыкканда уже все даяр ответ ушинтип келип калат.